Assalamu алейкум, Мурат. Assalamu алейкум, достар. Биздин каналга кош келиңиздер. Бүгүн болсо достум Мурат экөөбүз сиздерге Green Card айланасында көп суралган суроолорго жоопторду бермекчибиз. Бул жакта кыскача GS 260 боюнча, андан кийин мындай келгенден кийин эмне кылыш керек, келерде эмне кылыш керек, кандай даярдыктарды көрүш керек деген суроолордун айланасында сүйлөшөбүз. Анда эмесе, Мурат, кандайсың? Жакшы. Каналыңды иштетип баштадык, эми буюрса бир жакшы форматтагы видеолорду, биздин кыргыз элине пайдалуу видеолорду чыгарабыз деп ойлойм. Ооба, албетте, анткени бул каналдын дагы бирден бир негизги максаты Америкага келип жаткан иммигранттарга мындай жаңы тажрыйба болот. Ошон үчүн ушул суроолорго көптөн берилген суроолорго жооп бериш үчүн бул жерден информация бөлүшкүбүз келди. Анткени каналыбыз дагы ошол себептен ачылган. Буюрса пайдалуу болот деп эсептейм. Мен мисалы, Мурат, 6 жыл мурун келгем, эмки жумада 6 жыл болот экен. Сен 2013-жылы келгенсиң, 14 келдим да, ошондо 14 жайында келдим. Сеники мисалы 1 жыл болду. Азыр как раз силер убакта, биздин убакта багымда GS 260 беле, билбейм, эсимде жок, чындап элечи, бирок мындай кагаз түрүндө толтуруп биз Кентакиге жөнөтөт элек да. Анда сенин убактыңда Алматыга жөнөтүшчү да, сени посольствого Алматыга жөнөтчү. Ооба, Алматыга барып, ал жактан медосмотрду ал жактан өтөсүң. Ал дагы кошумча расход дегендей. Ооба. Анан эртеси күнү ошо виза чыгат деген күнү мен кызымдын паспортунда фамилияны туура эмес жазып койду, айтор же атты туура эмес жазып коюп, Кыргызстанга келип, анан эртеси күнү кайра барыш керек болуп калды да. Ушундай случайлар болду. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, эгерде биздин каналга жаңы келген болсоңуздар, менин атым Мурат. Мен ошо Кыргызстандан 2018-жылы Green Card утуп, келинчегим экөөбүз, 2 балам экөөбүз келдик. Ошондон бери 1 жыл өттү. Мынакей биз майда келгенбиз. Менин эсимде, майдын 7-синде Нью-Йорк шаарына учуп келип, Москва аркылуу, андан кийин ошо Нью-Йоркко конуп, андан кийин 3 ай Чикагодо 3 ай калып, андан кийин бул жерде азыркы учурда Техас штатында, Остин шаарында эл аралык баарына белгилүү Dell компаниясында иштеп жатам. Ошондуктан бул иммиграция деген нерсе оңой нерсе эмес. Ошон үчүн суроолорго дагы мындай пайдалуу кеңештерди бергенге аракет кылабыз, колдон келишинче. Буюрса ошол азыр менимче баардык эле Кыргызстандагылар суроолор атат болуш керек, мындай 260-ты кантип толтурабыз, эмне кылабыз, каяктан толтурабыз депчи. Анан буга чейинки видеодо биз да көрсөтүп бербедикпи бир аз жол жоболорун дегендечи. Менде слайд шоу бар деп аткансың, бир ошону көрсөтүп берип койсок, анан ошол жерден баягы акыркы информацияларды сен да бөлүшпөй кетсең, мисалы Кыргызстанда жүргөндөргө тагыраак маалымат берип дегендечи. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай эле, Green Card уткандан кийин, мисалы текшердиңер, Green Card уттуңар, андан кийин эмне кылыш керек деген суроо келет да бизгечи. Ошого иммиграциялык визаны алыш үчүн эмне кылыш керек, кандай кадамдарга барыш керек, ошолордун баарын биз бул жерден 4 бөлүккө бөлүп койгонбуз. Иммиграциялык визага 4 кадам деген. Эмне кылыш керек? Эң биринчиден биз онлайн анкета толтурабыз. DS 260 деген иммиграциялык визанын анкетасы бул. Бул DS 260 деген эмне? Мындайча айтканда базалык информация, өзүбүз жөнүндө базалык информация. Ошолорду толтуруп чыгабыз. Андан кийин керектүү документтерди чогултабыз. Керектүү документтерди чогултуп, аларды англис тилине которуп, керектүү мисалы аттестат, баягы справка о несудимости деп коет, ошолордун баарын чогултуп, аларды котортобуз англисчеге, официальный агентстволордон. Котортобуз ошо диплом, аттестат тиешелүү, баардыгын котортуп, аларды даярдап коебуз. Даярдап койгондон кийин аларды биз бул жерде KCC деп коет. KCC деген Kentucky Consular Center. Бул посольстволордун, консульстволордун баардык
консульстволардын штаб квартирасы десек болот да. Ошо Кентуккиге жиберебиз, андан кийин жообун күтөбүз. Ошо интервью качан болоорун бизге айтышат. Андан кийинки үчүнчү кадамыбыз бул медициналык кароодон өтүү, медициналык обследование деп коет. Ошо үй бүлө менен болобу же жалгыз болобу, ошо медициналык кароодон өтүш керек обязательно. Жана вакциналарды алыш керек. Оңой жуга турган оорулардан баягы алдын алыш үчүн ушу медициналык кароодон өтүш керек. Бул жерге келерден мурда, Америкага келерден мурда. Андан кийин Бишкектен эле өтөбүз да, негизи. ооба, бизде Бишкекте азыр 2 жерден өтүшөт. Менин билишимче 2 жерден өтүшөт. Аларды биз ушул видеонун ылдый жагына бүт тиркеп коебуз, ссылкаларды тиркеп коебуз. Ошолордон карап, адрестерин карап, анан номерлерин да калтырып коебуз. Ошол жерден чалып, өзүңөр билип, эмнелер керек, кайсы медициналык организациядан өтүш керек, ошолордун баарын биз бул жерден бөлүшөбүз. Андан кийин ошо документтерди кейсиге жибергенден кийин биз да кейсинин электрондук адресин биз бул жерден беребиз, информация катары. Ошол жерде бергенден керектүү документтерди жөнөткөндөн кийин күтөбүз. Анан ал жерден бизге айтышат. Биздин жанагы кейс номерибиз бар да, мисалы 18.000, 6.000 дегендейчи. Канчалык аз болсо кейс номерибиз, ошончолук биз интервьюдан баттыраак өтөбүз. Алар датасын бизге айтышат. Анан ошол датага барып, кайсы жерден посольстводай Бишкектен болобу же кайсы жерден болобу, ошол интервьюга барып, ошол датада киришибиз керек. Кейс номериң кайсы сандардын тегерегинде болду? Анан мисалы ошондон баштап бир аз болсо да мындай өзүңдүн өткөн нерселерди жөнүндө айтып берсең. Биз ошо лотерея грин картты уткан жылыбыз 2018-жыл майда болчу. Ошо майда билгенден кийин биз дароо эле кириштик, документтерди чогултканга кириштик. Эмне документтер, аттестат, мисалы аттестат бул жерде эң негизги документ. Анткени аттестатсыз лотереяга катыша албайсың, утсаң дагы иммиграциялык визаны ала албайсың дегендейчи. Ошолорду котортуп, документтердин баарын даярдап, ошол кезде биз үй бүлөбүздө мындайча айтканда пополнение болуп калды. Пополнение биз күтүп аткан болчубуз. Кичүү баламды күтүп аткан болчубуз. Ошого байланыштуу биз DS-260-ты жибербей кое турдук. Анткени биздин кичүү балабызга паспорт даярдаш керек болчу төрөлгөндөн кийин. Ошо паспортты күтүп эле биз DS-260-ты декабрь айларында жибердик. Жибергенден кийин жөнөтүп атасыңар да. Биздин балабыз ошондо ноябрда төрөлдү. Ошону паспорт алгандан кийин биз декабрда жөнөттүк. Жөнөткөндөн кийин эле 5 күндөн кийин жооп келди бизге. Ушул жерден мисалы бир толуктоп же сурап кетсем, мисалы допустим, деп коелу, сеники интервью ноябрда дейли да. А бирок балаң мисалы барып бир февралда төрөлөт. Ошондой кейсте мисалы допустим толтура берсе деле болот да негизичи, чынбы? Мисалы сен ситуацияңда сен бир аз интервью убактыңды жылдырдың, мисалы. Кичине эле болгон үчүн, убакыт аралыгы кичине эле болгон үчүн. Мисалы 2019-жылда ошо бюллетендер чыга баштаган кезде эң биринчи бюллетень 2000ден башталды да. Менин кейс номерим 6000 болчу. Ошондо мен по плану мен октябрь же ноябрларда кирет болчумун да. Ошого байланыштуу мен күтө туралы деп чечтик. Анткени эгерде биз кейс номерди жиберген болсок, анда биздин балабыз ал биздин эмеге кирбей калат болчу. Грин карта ала албай калат болчу деп койсок болот да. Өзүнчө калып калат болчу. Ошон үчүн биз күтө туруп, паспорт алып, балабызга паспорт алып, андан кийин интервьюга кирдик. Ошондо биз декабрда жөнөткөндөн кийин 5 күндөн кийин жообу келди. Апрель айларына интервьюбуз датасы белгилүү болду. Апрель айында кирип, анан иммиграциялык визабызды алып чыктык. А бирок ошол мисалы себебин жазгансың да кейсиге, ошондо жана мисалы
балам мынчасында төрөлгөн та G860-ты мынчасында жөнөтөйүн депчи, же кандай кылдың ошолда? Жок, себебин деле жазыштын деле кереги жок. Ал сөзсүз деле эмес. Анткени ошо D860-та өзүнчө бир колонна бар. Эгерде пополнение болсо, ал жерде өзүң балаңды ошол жерге кошуп койсоң болот. Кийинчерээк кошуп койсоң болот. Жөнөтөрдөн мурда кошуп, анан жөнөтсөң болот да. Интервью кандай оор болду? Кандай суроолорду сурады? Интервьюга киргенде бизде көп деле эч нерсе деле сураган жок. Биз мисалы биз ошондо келинчегимдин баягы күбөлүгү, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жөнүндө сурады. Биз ага чейин алмаштырган болчубуз. Жаңы күбөлүк алган болчубуз. Ошого байланыштуу алар эмнеге алмаштырдыңар? Алмаштырган себеби эмне деп ошол жөнүндө сурады. Андан кийин дагы бир суроо болду. Ошо Чикагого барганда, Америкага барганда силер эмне кыласыңар? Кайсы тармакта иштейсиңер? Ал жерде таанышыңар барбы? Кимдикине барасыңар? Ал таанышыңар ким болуп иштейт деген суроолор болду. Башка деле эч деле суроолор болгон жок. Анткени бул закон боюнча, протокол боюнча, эгерде грин карта утуп алсаң, анда сен эгер документтериң туура болсо, баягы туура так документтерди тапшырсаң, D860-ты туура толтурсаң, анда эч кандай проблема деле, суроолор деле көп деле болбойт. Эгерде документтериң туура эмес толтуруп, же бир жерден ката кетирип, же атыңда, фамилияңда ката болсо, анда ошо мындайча айтканда такалып сурашы мүмкүн да, такап сурашы мүмкүн, детально сурашы мүмкүн. Бирок эгерде баары туура так болсо, анда көп деле мындай ашыкча суроолор болбойт. Анан мисалы биздин убакта интервьюга барганда бизге айтат эле да, баягы интервьюнун фиси барбы, төлөмүчү. Мисалы $100 же $95 болсо, $95 так алып келгиле, сдача бербейбиз дейт эле да. Силерде ошондой болду беле? Ооба, ал жерде бир эреже бар. Эгерде төлөй турган болсоң, мындай толук доллар төлөй турган болсоң, доллар төлөйсүң. Сом менен төлөй турган болсоң, анда толук сом менен төлөйсүң деген эреже бар да. Эгерде мисалы биздин убакытта ошондо $300 тегереги болчу ар бир кишиге. $300 толугу менен доллар менен төлөйсүң дегендей да. Доллар менен төлөгөн дагы кыйла пайдалуураак. Ошо биздин убакта бир эже барган Алматыга. Ага айтып атканбыз, биз башында элечи тиги мындай майдалап кел депчи. Эмете десе кассирдеги бир казак эже ушуп кыйкырып чыга берген болчу силерге. Мындай бумагада жазылып турбайбы, вы что делаете деделе байкуш. Эже улуу эже экен, мындай эмне кыларды билбей чыгып кеткен да. Ошо ал жактан чыгып кеткенде дагы баягы кайра кириште проблема болуп, анан интервью reschedule болуп кетет экен да, башка күнгө жылып кетиши да мүмкүн болот экен да. Ошондой ситуациялардан алыс болуш үчүн эгер айтылган сумма алып кел десе, ошону так алып барсаңар өзүңөргө дагы жакшы. Анан мисалы интервью бүттү, анан эмне кылдың? Анан билетти кандай алдың? Азыр ошо дагы бир тактай турган жери, баягы справка о несудимости деп коет да. Справка о несудимости желательно интервьюга чейин 3 айдан эски болбош керек да. Мисалы апрелде болсо, же апрелде болду деп коелу, датасы белгилүү болду деп коелу. Ошо апрелден 3 ай мурда алып коюшуңар керек. Эгерде 3 айдан справка эскирээк болсо, анда кайра алып кел деп кайра жиберет да. Ошонусу бизде ушундай ситуация болду. Мен мурда документти даярдап атканда жарым жыл мурда эле даярдап койгон болчумун. Ошо справка о несудимости мындайча айтканда эски болгон үчүн бизди кайра жиберди. Ушу жаңылап келгиле деп. Ошол нюанстар бар. Ошондо кайра, Ооба. 2 жолу болуп калды. 2 жыл болуп кала берипсиң да. Бир жолу болду, андан кийин жаңылап келгиле дегенден кийин биз ошону эле кайра берип койдук. Андан кийин бизге визабыз ачылды. Ошо виза ачылгандан кийин мен дароо эле
Америкага кетүүнү чечтим, анткени күтө турган мындай кармай турган эч нерсе деле жок болчу. Бизде Бишкектен бир агентстводон Нью-Йоркко чейин Москва менен транзит билет алдык, төртөөбүзгө. Келинчегим анан 2 балам. Ошо андан кийин ошо Нью-Йоркко эле конуп, Нью-Йорктон кийин ошо Чикагого бардык. Чикагодо ошо сен өзүң билгендей 3 ай Чикагодо калып жумуш издедик. Ага чейин биз Ошол мисалы азыр мен бул билеттер жөнүндө сурап кетейин деп атам. Анан мисалы мен жеке Россия менен уча элекмин да негизичи. Мындай Кыргызстанга барып келгенде мындай Turkish Airlines менен учам. Мисалы сенин экспириенсиң боюнча мисалы Россия менен учкан кандай болду? Көбү мындай анча эмес деп мындай отзывдарды айтышат да, анан ошол мисалы чынбы чытын эмеспи, чындыкка дал келеби? Бул ар кандай эми адамдын өзүнүн баягы немесине карата да, жактырган нерселерине байланыштуу да. Ошо биз келатканда балабыз көп жолдон ыйлайт деп ойлогонбуз, бирок Кудайга шүгүр ыйлаган жок. Жакшы 17 саат жакшы учуп келип алдык. Жолдогу тамактары мисалы жеке мен өзүм айтсам халал деген жактары бар да, мисалы халалбы, халал эмеспи деп. Ошондой каралат бекен мисалы Орус Airlines'тардачы? Халал тамак баягы заказ бергенди кааласаң, анда сен 2 күн мурда айтып коюшуң керек да. Баягы сайтына кирип же через агентство болобу, ошо халал тамак мусульманский заказ берем десең, анда 2 күн мурда ошо авиакомпанияга билдирүү жөнөтүшүң керек, заказ берип коюшуң керек. Ооба, бөлүп койдум окшойт. Анан мисалы Чикагога келдиңер, жакшы конуп алдыңар. Ошо келгенден кийин эмне кылдыңар? Бизден келгенде, иммигранттар келгенде көбүнчө Uber, Lyft, такси же болбосо тракта иштейт. Бул мындай боло турган нерсе да. Же болбосо тили жок, андай болсо кээ бирөө кафеге барып иштейт, же болбосо тикмечи болуп иштейт, аны муну кылат да, кара жумуш дегенчи. Бирок сенин кейсиңде сен келип туруп эле 3 айда эмеге кирип атасың да, мындай биз билген, эл билген, дүйнө билген компаниягачы. Ошол мисалы процесстери кандай болду мисалы? Ооба, туура айтасың. Анткени мен дагы муну мындай элестеткен эмесмин, ушул компанияга кирип калам, ушул белгилүү бир компанияга иштеп калам деп өзүм деле ойлогон эмесмин. Бул деле эң башкысы бул жерде Америкага келгенде бир таанышың болсо, досуң болсо, же бир кеп кеңеш бере турган бирөө болсо абдан бул пайдалуу болот экен. Туура кеп кеңеш, Туура кеп, мындайча айтканда, келдиң, эч нерсе билбейсиң, жаңы тажрыйба, жаңы өлкө, жаңы эл дегендей. Бул жерде эгерде билбесең, таанышың жок болсо, оор эле болуп калат го деп ойлойм. Анткени өзүң билгендей эле сен үйүңө келдик, жардам бердиң, кеп кеңеш айттың дегендей. Бул жерде кишинин өзүнүн дагы тажрыйбасы маанилүү, анан баягы кеп кеңеш берген таанышы дагы, бул кеңештери дагы пайдалуу да, мындай маанилүү да. Биз эмне кылдык? Келер менен эле 7 май келдик, 8 май мен барып эле Social Security Number деп коет. Бул Кыргызстандагы ИНН код, ИНН ар бир жаранга бериле турган ИНН Social Security SSN Number деп коет. Ошону баягы Social Administration'га барып, администрацияга барып, жергиликтүү бийликке барып, ошол номерди алганга аракет кылдым. Анткени бул номерсиз сен эч кандай бир ишке орношо албайсың. Ошону алдык. Андан кийин барып банктан биз счет ачтырдык. Анткени бул жерде кеш алып жүрө албайсың. Баягы банкта номериң болсо, кредитный историяң болсо, кийинчерээк товар сатып алууга же машина сатып алууга абдан пайдалуу болот. Ошон үчүн эң биринчи жасай турган нерсем бул Social Security Number алдык, андан кийин банк счеттон алдык. Эң эле биринчи жасай турган нерселерден ушулар. Андан кийин
случайыңда Мурат мындай болуп калды го дейм. Сенин случайыңда мисалы сен мурда Америкага келип кеткенсиң да. ооба. Ошондуктан сеники social security number'ың болуп калды да сенин. Болду. Ооба. Жоктордуку болсо, бул кезде жоктор күтүш керек болот. Күтүш керек, ооба. Болбосо мындай болот. Күтпөй деле койсо, жана билишимче жана application'ды толтуруп жибергенде, ошол жакта офицерден барганда сөзсүз түрдө менин social security number'ым кандай деп сурап жазып алсаңар, ошону менен банкка барып эле ошол күнү эртеси күнү баягы Мурат айтып атпайбы, банкка барып эртеси күнү счет ачтык депчи. Ошо social security'ден сурап алсаңар эле, ошол менен банктан барып счет ача бересиңер. Бул сөзсүз түрдө жасалган турчу кадамдар. Эң биринчи жасалган турчу кадамдар. Ооба, сен туура айтасың. Мен мурда 2010-жылы грант утуп алып Америкага 1 жыл окуп кеткем. Ошонун учурда мен студент катары келип окуп кеткем. Бирок мага social security number берилген. Ошол эле social security калды. Бирок ал жерде 3 түрдүү social security номер бар да. Бирөөсү баягы иштей албайсың. Берилет, бирок иштей албайсың. Сен мындай легально иштей албайсың. Экинчи түрү болсо иштей аласың да. Authorized, non-authorized for work деп коет. Ошо мен ошол статусумду иштей ала турган номерге алмаштырдым десем болот да. Калган үй бүлөмдүн мүчөлөрүнө жаңы номер берилди. Болгону ошо. Ошол 2 жуманын ичинде келет. 2 жуманын ичинде почтага келет. Почтадан ошо почтадан алып алып, анан өзүңдүн баягы сактап коесуң ошол номерди. Бул номерди эч ким менен бөлүшпөшүң керек, анткени Америкада абдан бул баягы санарип информация абдан өнүккөн болгондуктан, башка бирөө эгерде ИНН social security number'ын билип калса, анда сенин ордуңа башка незаконный нерселерди кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн башка бирөөлөр менен бөлүшпөш керек да. Эстете кетчү нерсе, ошол social security алганда акыркы 4 саныңарды сөзсүз жаттагыла. Сөзсүз бул керектүү нерсе. Телефон номер катары кетет да. Андан кийинки ошо кадамдар 1 ай күттүк, 1 айдан кийин биздин грин картабыз келди. Баса ушул жерде баса белгилей кетчү нерсе, бул жерге келерден мурда грин картага онлайн төлөп коюшуң керек да. Аны посольстводон төлөсө болот го демейчи? Посольстводон эмес, азыр онлайн төлөп калды. Биздин убакта биз посольстводон ошо фийнин баарын топтоп бир-бирете элек да, баягы кейс мененчи. Азыр ошондой бул жерге келерден мурда, Американын границасын өтөрдөн мурда бир 2 жума калганда онлайн төлөп коюшуң керек. Анан ошо сага мындайча айтканда батыраак келет да, грин картаң батыраак келет. Бул деген баягы визаны алгандан кийин, Ооба, визаны алгандан кийин бул жерге уже келем 2 жума калганда, келем деп билет алып койгондон кийин границадан өтөрдөн 2 жума мурда онлайн төлөп коесуң грин картаңды. Анан адресиңди берип коесуң, кимге келиш керек. Мисалы, сенин учуруңда мен сенин адресиңди берген болчумун. Анан ушул жерден такай кетели, адамдар бир адрести берет, ошол жанагы интервью убагында. Келгенде Америкага киргенде дагы бир башка адрести берет, анткени тиги адрес бергени баягы тааныш көчүп кетет же бир нерсе болот. Анан келип алып, келгенден кийин анан берки жаңы адресине жөнөтөйүн десе, эски адресине кетип калып ушундай бир ызычуулар болот да. Ошо келгенде, жаңы келгенде тааныштарыңар мисалы бир көп убакыт, көбүрөөк мөөнөттө ошол жерде боло турган болсо, сөзсүз ошондой бир адрести бергениңер жакшы. Визаны алгандан кийин бир эле адрес бериш керек экен да анда. Кайра которо бербей, бир эле адрес бериш керек экен да. Өзүң үчүн да, анткени келгенде мисалы баягы таможнядан баягы конвертти алып калгандан кийин минимум бир 30-45 күн ичинде грин карт келет да, ошол адрескечи. Чтоб мисалы ошол күндө эле келип калган жакшы да, чоюлуп дагы бир 4 ай жүрсө, эмне кереги бар дейм. Ошон үчүн тагыраак болгон дагы жакшыраак го дейм да. Анан ушул жерден
айта кетчү нерсе ушу грин картаны кантип төлөйт, грин картага кантип төлөйт, ушул жөнүндө өзүнчө видео чыгарабыз. Буюрса алдагы пайдалуу бир кеңеш болот деп ойлойм иммигранттарга. Андан кийин ушу келгенден кийин, грин картаны алгандан кийин эле мен өзүм мурда компьютер жагында иштечүмүн. Компьютердан информатикадан сабак берчүмүн, Кыргызстанда мугалим болуп иштечүмүн. Ошого байланыштуу дагы мага пайдалуу, жеңилирээк болду деп ойлойм, анткени бул жерге келгенде сразу эле дароо эле IT индустрия, IT сферасына кирейин деп чечтим. Ошондуктан грин картаны алгандан кийин эле баягы Quality and Assurance деген позиция бар бул жерде. Баягы тестер, IT индустрияда. Ошо собеседованияларга катышып, баягы улам башка компанияларга өзүмдүн резюмемди жөнөтүп, интервьюлардан өтүп атып, анан ошо Кудай буйруп ушул компанияга келип калдым. Азыркы учурда дагы деле ушул жерде иштеп атам. Сен контракт позициядасыңбы же full time позициядабы? Азыркы учурда full time позицияда. Ошо Dell компаниясында августтун башында киргем. Ошо келгенде мен интервьюлардан өтүп атып, где-то 2 айдай жумуш издедим да. Издеп жүрүп, 3 компаниядан мындайча айтканда сунуш келди. Биринчи компания ушу бир банк болчу, Техас штатында, Даллас шаарында. Андан кийинки компания ушу Пенсильваниядагы United Health Group деген медицина тармагында мындайча айтканда сервис берген бир компания болчу. Ал жерге контракт позицияга өткөн болчумун. Анан Dell компаниясына ушу full time позицияга өттүм. Ошо full time позицияны мен ыңгайлуу деп чечип, азыркы учурда Остин шаарындамын. Мурат, мисалы сен билгендей, баягы сенин кейсиңде макул, сеники компьютер инженерия жактан билимиң бар. Бирок кээ бир адамдарга оор болушу мүмкүн да. Эгерде айтиге шыгык болбосо, башка сферада иштесе, анда бул жерде деле өзүнүн бир жол жобосун таап кетсе болот. Бул жерде Америкада жумушсуздук деген 2%. Азыр ушул коронавирус болуп дагы кичине эл кыйналып атат, кризиске учурап атат. Бирок мындай нормалдуу шарттарда бул жерде ар кайсы сферада жумуш тапса болот. Кулинария болобу, баягы трак бар, мисалы, дальнобойщик. Ошол сферада иштесе болот. Соода саттык менен алектенсе болот. Бул жерде жумуш абдан көп, абдан эле көп, жумушсуз калбайсың деп ойлойм. Бардык нерсенин жол жобосун тапса болот. Өзүнө ишениш керек адам. Мен муну кылам деген максатта келиш керек. Мен жаңы деңгээл, жаңы баягы өзүмө жаңы нерселерди ачам деген ой менен бул жерге келип иштеп, өзүңө мотивация берип, эч качан үмүттү үзбөй, алдыга умтулуш керек да. Ошо тракты жакшы айтып кеттиң. Мисалы ошо бизде азыр көп кыргыз мырзалар, жигиттер иштешет да, мисалчы. Анан эгер такыр эле IT жагына мындай көңүлүм, эмем жок десе, албетте тракка кирсе болот. Тракта акчасы жакшы. Салыштырмалуу бул азыркы тапта, мисалы мурдагы жылдагыларга караганда жакшыраак, мындай начарыраак дейт акчасы. Бирок иштеген адамга жакшы эле. Анан бирок ошо Кыргызстанда мисалы эгер англис тилин бир аз жакшыраак билем, потенциалым бар, мисалы мотивация кылып, мисалы IT жагына кирем десе, адамдарга мен сунуштайт элем, баягы курстарды алып окуп келсе да болот да. Келе турган адамдар балким ошо Кыргызстандан эле грин карта, мисалы утту да, азыр утту, даярдана берсин. 1 жыл даярдансын. Келгенде бизде мындай кеп кеңештер менен каяка барыш керек, мындай жол жоболорун көрсөтүп берип коелу. Өзүнүн
рызкысын таап ошентип кете берсин да. ооба Кандай дейсиң? туура. Э? Ооба, IT жагында мисалы Uber'де же таксиде иштегенден көрө бир жыл даярданып келсин бул жерге, англис тил анан IT курстарын алып келсин. Uber'ге караганда алда канча жакшы мындай таза офисте иштейт, стабильный зарплата дегендейчи. Азыр зарплатаны эгерде сүйлөшө кетсек, так эле айтып коелу, ушу ITге кирем деген эгерде иммигранттар болсо, анда зарплатасы орточо эсеп менен 70-тен 80 миң доллардан өйдө болот жылына. Бул жерде Америкада жылына эсептелинет. Эң эле болбоду деген зарплата ушу 70-80ден башталат. Тест automation жөнүндө сүйлөшүп атабыз, Ошо IT индустриясы бизде кең индустрия да. Анын ичинде ушу автоматизация деген бар, cloud engineering, облачный сервис дегендер бар, developer дегендер бар, мисалы баягы приложенияларды разрабатывать эткен позиция. Андан кийин DevOps деген сферасы дагы бар. Ошолордун баарын караштырып көрүп, кайсы баягы тармак жакса, ошону окуп анан кете бериш керек. Эми бул жерде орточо эсеп менен 80-90-100 миң долларга чейин тапса болот жылына. Ошол достор, бүгүнкү биздин маек мындай грин карт туурасында айланасында болгон маек силерге жакты деп ойлойбуз. Сөзсүз түрдө бизге катталгыла, комментарийлерге жазгыла, мисалы суроолоруңар болсо, кандай ой пикирлер болсо, мисалы же бир Америка тууралуу же мисалы ушул жактан кызыктырган информациялар болсо бизден сурагыла, биз ошол тууралуу видеолорду жасап сиздерге ушинтип сунуштаганга аракет кылабыз. Албетте баягы лайк, катталуу дегендер бар го. Ошону кылып койгула. Ошол Мурат, сага мисалы бүгүнкү маекке чоң рахмат. Менин оюмча азыркы жаңы уткан адамдарга мындай бир жакшы эле комплекстүү бир мындай бир информация келди деп ойлойм. Баарына эле жетиштүү болот. Мындай эгер кимде ким түшүнбөй калса сөзсүз түрдө жазгыла бизге. Биз жооп беребиз. Тартынбагыла. Мурат, сенин мисалы кеп кеңешиң, акыркы каалоо тилегиң мисалы эмелерге, жаңы уткан биздин көрөрмандарга. Ооба, жаңы уткан лотерея ээлерине мен жакшы нерсе, үмүттү үзбөгүлө, жакшы нерселерди каалайм. Ошо биздин азыркы учурда Кыргызстан кара тизмеде болгонуна байланыштуу кичине көңүлүңөр түшүшү мүмкүн, бирок үмүттү үзбөгүлө, баары жакшы болот, чечилип калат деп ойлойбуз. Анда эмесе, рахмат силерге.